жерде бардыгы ичкен адамдар эле бардыгы ошол жака барып ичип атат. Базар Коргон районуна караштуу Кызыл Үңкүр айылында 1 жылдан бери жаштардын демилгеси менен спирт ичимдиктери сатылбай калган. 1 жыл аралыгында айылдагы буга чейин болуп келген терс көрүнүштөр дээрлик азайган. Муну айыл аксакалдары да колдоп беришкен. Арак маселеси, ичимдик маселеси сатылбасын, ошол жерде трезвый мындай образ жизни өткөрөлү деген инициатива көтөрдү. Ошол жерде арактарды сатып алып өздөрү чогултушупты. Арак кийин сатылбасын деп. Кудай шүгүрүн 1 жыл жетип калды. Айылыбызда арак сатылбайт. 15 шакты эс алчу жай бар да. Ушулар дагы сатпай калган. Ошо инициативаны көтөргөн да. Эми ошонун арасынан бирөө сатып атат. Бул боюнча аксакалдар кеңешинде эмелер менен сүйлөшүп аракет кылганбыз, жаштарга поддержка кылып. Арак сатууну токтотуу боюнча. Бирок ал келинибиз туура түшүнгөн эмеспи. Райондук ички иштер эмесине арыз жазып, балдарыбызды кыйнап. Аңга да барып келди, акимчиликке да барып келгенбиз. Сатаров Сүйүнбек деген бар могу жерде. Ал өзү жакшы чоң кызматтарда иштейт экен. Жалал Абадта Гранада бухгалтер болуп иштейт деп угуп атабыз. Эми бул мен түшүнүктүү жигит деп ойлогом. Эми бул элдин ушундай талабына макул болсо керек деп. Тилекке каршы андай болгон жок. Бүгүнкү күнү бардык аксакалдарына тилин албай келип, ушу аракты саттырып атканы бул жат көрүнүш деп эсептейбиз. Аты аталган жарандар айылда эс алуу жайын иштетишет. Айыл тургундары болсо бул жарандардын алдында бир топ жолу сатылбасын деген сураныч менен барышкан. Бирок эч кандай майнап чыкпагандыгын айтышат. Бул жерде бир 5-6 немелер барып, кишилер барып ушундай эме кылса, булар сот коет коюптур. Бу жерде элдин көйгөйү менен бар да, булар өзүнүн жеке көйгөйү менен барган жок, элдин көйгөйү менен барды, бирок ал аял туура түшүнбөй буларды сокту деп жалган менен сотко берип коюптур. Барган элдерибиздин таксылар бардыгы эле барышат, ар барганда эле соттун буга жылдырып коюп, ага жылдырып коет. Эми мына келерки 17-синен жылдырыптыр. Ошону ушу сотко да кайрылып кетмекчи, ушу актап карап берсе деп кайрылабыз, элдин журтун баарынан Кызыл Үңкүрдөн. Ичимдик сатууга тыюу салуу мыйзамда жок. Андыктан аты аталып жаткан ишкер жасап жаткан кадамын туура деп эсептейт. Ана мен ошондо да сөз бергем. Кызыл Үңкүрдөргө сатпайм, мен өзүм клиенттериме сатам деп. Ана ошол болду, булар анан ошо тополоң кылып барышты. Ошо Бакиров Эрмек деген мен колуму кайрып, телефонуму алып кетти ошол жерден. Алып кетип, мен турбазыга чейин артынан чуркап барып, телефонуму ошол жерден алдым. Булардын айткан сөздөрү бар, имам өзү айтты. Силер арамдан байып атасыңар. Кайсыл жакка келсеңер, ошол жактан барып, ошол жерде ошакка барып сатып, арамы ошактан сат деп. Элиңерди тапкыла. 3 күн сроктон кийин сатсаңар, бизди өрттөп кетебиз дейт. Угрожать этип, алар ошол сөздөрдү айтты. Мен жалгыз ошол булар YouTube'га чыгарып ишкен. Мен ошонча 30дан аша эркектин арасында өзүм калганмын, жалгыз. Уже 17-синде сот. Булар кимиси мыйзам алдында жооп берет, кимисиники прав ошол өзү сот өзү чечет. Бул маселе боюнча айыл тургундары Базар Коргон районунун акимине да кайрылган. Район жетекчиси көйгөй түшүндүрүү жолу менен гана чечилерин билдирген. Ишкерлер баягы өстөр баягы сезимен сатабыз же сатпайбыз деген ошо алар өстөр чечим чыгышкан. Түшүндүрүү иштеринен Бишкек жергиликтүү элдин талабында как бы эске алып ушул баягы өстөр өзүнүн баягы чечим чыгыш керек болду. Ал эми арак сатылбасын деген сураныч менен барган айыл тургундарын эс алуу жайын иштеткен жарандар кол көтөрдү деген негиз менен сотко берип койгондугун айтышат. Аталган иш 17-сентябрь Базар Коргон райондук сотунда каралат. Белгилей кетсек, регион телеканалы бул материалды арыздын негизинде чагылдырды. Эгер кошумча тараптардын пикири болсо, эфир ажыратууга даяр экенин билдиребиз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.